Assalamu alaikum dostlar. Men rацион boyunca sizlerge video çıkarıp berem dep жалганчы болдum эле. Көптөн бери чыгара албай аткам. Бүгүн атайын ушул 100 чакырымда жол басып, Бектосун фермасына келдим. Бектосун бул жерде food master болуп иштейт. Кудай буйруса бүгүн датчандардын мындай сырын ачабыз. Секреттерин. Менин атым Бек. Данияда иштегениме 5 жыл болду. Мен ошол food master болуп иштейм. Уйларга тоют камдап. Бүгүн ошо сиздерге саан уйлардын тоюту кандай даярдалат, эмнелер кошулат, ошол жөнүндө маалымат беребиз жана иш жүзүндө көргөзүп беребиз. Кудайым буйруса иншалла. Жей турганын айта кетсек, уйлар күнүгө баягыдай ар бир баш уй 50 килограммдан көрүнөт. 24 саатка 50 килограммда. Азыр бизде ошо 360 уй бар. 360 уйга күнүнө 18 тоннадан баягыдай корм тоют жасайбыз да. 18 тоннадан жасалат күнүгө. Эртең менен түштөн кийин жасайбыз. Эми бул уйлардын тоюту жөнүндө айта кетсек, уйлардын тоюту бул баягыда орусча айтканда сбалансированный деп коет, ошондой болуп жасаланат да. Баардык керектүү уйга керектүү компоненттин баары кошулат бул жака. Бул жака негизинен бир 8 компонент кошулат. Бул жака жанагы грасс деп коет. Ошонун 2 түрү кошулат. Биринчи, экинчи чабык өрүлгөн кооруганча э. Бул атайын ошо жанагындай силас деп коебуз го биз, ошо силастын биринчи, экинчи чабыгынан кошулат да. Бул биринчи, экинчи чабыктын баягыдай составтарында разница болгон себептен ошо экөөнү тең колдонобуз. Анткени бирөөнүн составында сахар көп болуп калат, бирөөсүндө калий жанагындай ар кандай компоненттер көп болгон үчүн уйлардын баягыдай ичине тамак сиңиришине жана сүт беришине таасирин берген үчүн ушундай эки грассты колдонобуз. Анан минералдар кошулат, туз кошулат. Андан сырткары жанагындай дробилкадан өткөн арпа кошобуз. Арпа кошобуз жана жанагы соя, анан рапстын жымыхы болот го, ошолордун баягыдай жымыктарынан да кошулат. Аралаштырып азыр ошо саан уйларынын тоютуна кошулган кошулмалар жөнүндө ар дайым туз кошулуш керек. Туз ошо тоюттун курамында бул көк пакет менен жашыл пакет болсо бул минералдар. Бул көк пакети болсо баягыдай кунажындарга берилет. Жашыл пакет болсо саан уйларга. Булар ошо минералдар составында кальций, магний, фосфор, натрий бар да. Бул ошо уйларга атайын саан уйларга. А бул кызыл пакет болсо, бул болсо атайын жанагы голд кау деп коебуз го, байып аткан уйларга. Буну байып аткан уйларга кошобуз. Ар бирине өзүнчө да. Анан бул болсо арпа. Арпа болсо жанагындай майдалагычтан өткөрөбүз. Арпа майдалагычтан өткөрүп беребиз. Анан бул болсо англисчеси full mix деп коебуз муну. Мунун составында ошо жана иштетилген рапс бар, соя бар, анан дагы минералдар дагы бар. Бул көбүнчө ошо протеин катары кетет. Майлар дагы бар да. Майлар дагы бар. Ошо уйдун сүтүнүн сапатын жакшыртыш үчүн. Адис бар. Ошол баягыдай эмени рецепт деп коет го. Ошо рецептураны түзүп берген адис бар да. Ошол адис түзүп берет. Анан ошого ылайыктап, анан биздин уйларга ылайыктап жасап беришет. Составынчы. Корм жасаарда могу программаны колдонобуз, Feedlink деген. Буга киргенде бул жакта чыгып турат. Биринчиси бул кунажындар, жанагындай голд кау, кичинекей музолор, анан бул ошо саан уйларга да. Саан уйларды тандайбыз, анан тандаганда буякта чыгат. Составы эмне болуш керек? Мисалы, буякта 173 уйга 172 10 деп турбайбы? Бул баягы эмелер да. Мисалы, могу Янга кау деп турат. Бул жаш уйлар 173 количество азыр. Ошо 173, ал бул чоң болсо 172, анан жаңы туугандар 10 уй. Анан муну стартты басканда баягы ким оператор ошол чыгат. Анан атыбызды тандайбыз дагы эле. Анан баягы эмени баштайбыз. Анан бул жака өзү количествосын чыгарып берет. Негизи биз бир аралаштырганда 10 тоннадан аралаштырабыз да уйларгачы. 10 тонна корм жасалат. Мына составында могу биринчи силас деп турбайбы? Silo number 1. Бул ошо жана грасс. Биринчи чабык да, first slide. Биринчи чабык грасс кошобуз. Андан кийин болсо экинчи чабык грасс кошобуз. Анан могу болсо ошо жанагы минералдарды кошобуз да. Минералдарды кошуп. То есть достор, бул жерде баардыгы автоматташтырылыптыр. Кайсы тоюттан канча килограмм кошушу бул жерде программа эле көрсөтүп берет экен. А Бектер болсо ошол кайсы тоюттан канча килограмм кошконун кошот экенсиң. Ооба, биз ушул программаны карайбыз дагы эле. Ушул боюнча эле иштейбиз да. Бул
мисалы бул жака эме кылса да болот. Баягыдай мисалы уйлардын саны өзгөрүп калат да. Уйлардын саны өзгөргөндө биз өзүбүз эле фермабыздын ичинде камера бар. Ошол камерадан эртең менен келип, ошо корм жасай турган киши камераны карайт. Эгер корм калганбы же жок калганбы баягыдай карайт. Эгер жок калган болсо бияка бир аз кошуп коебуз. Количествону көбөйтүпчү, анткени уйлар баягы ач болуп калат эртең мененчи. Эгер корм аябай көп ашып калса, бул программадан минусовать этип коебуз. Бул эме составтар ошого жараша өзү азайып калат автоматическийчи. Программа керек. Бул программада анан бул дагы жакшы жери эмелерди камдап атканда бизде тиякта тараза бар. Ошону жанагы жүгөрүнү же ушул могу грассты камдап атканда только ошо бүт тараза аркылуу өтөт. Баары регистрация болот. Анан могу бункерлерге жыйнаганда канча количестводо жыйналганы баары эмеде бар да, бизде бул программада бар, башка программадачы. Мына могу астыңкы программа турбайбы? Ушул могу эмени көргөзөт да. Состав бизде корм бар, канча запас бар, ошону көргөзөт. Бул программачы. Ушул программадан көрүп, анан то есть жазга жетебизби, жетпейбизби, канча запас бар, ошону да билип турганга жакшы да, автоматически. Бул программа боюнча да айтып кетсең бек. Кыргызстанга алып кетсек болобу? Ошол негизи бул программа алып кетсек болот деп ойлойм мен деле. Анткени бул программаны баягыдай биздин фермерлер атайын бир компаниядан колдонушат да, ошолордун подписка сыяктуу колдонушат да. Анан менин оюмча эгер Кыргызстандан эгер ошону сүйлөшүп аракет кылсак, жолун тапса болсо керек деп ойлойм да. Негизи Даниядагы мындай IT боюнча жакшы өнүккөн деп укканмын, бирок мен ушундай программаларды көрүп атканда мен өзүм мындай ынанып атам да. Негизи бул ошо корм аралаштырган боюнча эле эмес, дагы башка программалар бар. Мисалы DMS деген программа бар, SenseHub деген программа бар. Ошол программаларда мисалы уйлар жөнүндө көп маалымат берет, жаныбар жөнүндөчү. Анан фермердин ишин аябай көп жеңилдетет да. Эгер биз Кыргызстанга ошо баягыдай санариптештирүүнү киргизген болсок, баардыгы мындай ачык айкын болот. Анан баягыдай эме болот да, мындай жеңил болуп калат да бизгечи. Цифровизация болгондо кадимкидей жеңил болот. Буюрса уйларга кормду баштан смешать этип баштайбыз азыр. Бизге ал үчүн Feedlink деген программа менен жардам менен баштайбыз азыр. Иншалла иш жүзүндө көргөзүп баштайбыз. Эң биринчи биз буга экинчи чабык мына грасстын силасынан кошобуз да. Андан бир бул жакта количествосу өзү көргөзүп турат. Бул экинчи чабык грасс. Ушундан кошобуз иншалла. Сан уйларга корм даярдап атабыз, Кудай буйрса. Биринчи ошо жана грасстын эки түрүн коштук, биринчи, экинчи чабыктан. Андан кийин минералдарды, тузду коштук. Андан кийин жана дравит этилген арпа коштук. Анан full mix деп жана соя менен рапстын жымыхынан коштук. Эми бул ушул бойдон жасап койсок кургак болуп калат да. Биз буга суу кошуп, анан биринчи аралаштырып алабыз. Анан бир 5 мүнөт аралаштыргандан кийин жүгөрүнүн силасын кошуп, андан кийин дагы 15 мүнөт аралаштырабыз. Азыр ушуларды коштум, азыр суу кошуп, бир 5 мүнөттөй аралаштырып алабыз. Күндө 2 жолу салат экенсиңер да, мындай аз-аздан. 2 жолу салабыз да. Фудмастер болгон оңой эле экен, мындай программа бар экен да. Оңой эле да. Тамаша. Фудмастер жумушу оңой эле. Эң башкысы жанагы бир аз жоопкерчиликтүү жумуш да. Мисалы, количестволарын туура эмес кошуп алсаң, уйларга бир аз ооба. анан могу техниканы айдаганда да бир аз техника менен абайлабаса, бизге сүзүп алышы мүмкүн, андай случай. Эскалаторган нерселер, Ошондой атак оңой эле. Эч кандай оорчулугу деле жок. Фермер болом деген жигиттерге ушундай ферма насип кылсын.